29 бөлүм. Хиския 25 жашында такка отуруп, Иерусалимде 29 жыл падышачылык кылды. Энесинин аты Абия, ал Захариянын кызы эле. Ал атасы Дөөткө окшоп, Теңирге жаккан иштерди кылды. Ал падышачылыгынын 1-ай, 1-жылында Теңир үйүнүн эшиктерин ачып, аларды оңдоду. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чакырып, аларды Кудай үйүнүн чыгыш тарабындагы аянтка чогултуп, аларга мындай деди: "Лебилер, мени уккула. Азыр өзүңөрдү жана ата-бабаңардын Кудай Теңиринин үйүн ыйыктагыла. Баардык таза эмес нерсени ыйык жайдан алып чыккыла. Анткени ата-бабаларыбыз мыйзамсыздык кылып, биздин Кудай Теңирибизге жакпаган иштерди жасашты. Өз Теңирин таштап, анын турак жайынан жүздөрүн буруп, далысын салышты. Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсүнүн эшиктерин бекитип, күйүп турган шамдарды өчүрүштү. Ысрайылдын Кудайынын ыйык чайында жыпар жыттуу зат түтү түшкөн жок. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалбай калышты. Ошондо Теңир жүйүт аймагы менен Иерусалимге каарын төктү. Өз көзүңөр менен көрүп тургандай, алардын кордолушуна, кыйрашына, шылдыңга калуусуна жол берди. Мына ошон үчүн ата-бабаларыбызды кылычта өлтүрүштү. Уул кыздарыбыз, аялдарыбыз болсо ушул күнгө чейин туткунда жүрүшөт. Азыр менин жүрөгүмдө Ысрайылдын Кудай Теңири менен келишим түзөм деген ой бар. Ошондо ал өзүнүн жалындаган каарын кайткылар. Балдарым, шалаакылык кылбагыла. Анткени Теңир силерди өзүнүн алдында турушуңар үчүн, өзүнө кызмат кылып, өзүнүн кызматчылары болуп, жыпар жыттуу заттарды түтөтүшүңөр үчүн тандап алган. Ошондо бул лебилер туруп келишти. Каат уулдарынан Амасай уулу Махат, Азария уулу Жоел, Мерари уулдарынан Обадия уулу Киш, Жеелелей уулу Азария, Гейршон уруусунан Зима уулу Жаах, Жаах уулу Эден, Элицапан уулдарынан Шимри менен Жеел, Асап уулдарынан Захария менен Матания, Эйман уулдарынан Жехиел менен Шимей, Жедутун уулдарынан Шемая менен Узиел. Булар бир туугандарын чогултушту. Алар ыйыкталышты. Анан Теңирдин сөзү боюнча, падышанын буйругу боюнча Кудай үйүн тазалаганы келишти. Ыйык кызмат кылуучулар Теңир үйүн тазалаш үчүн ичине киришти. Теңирдин ибадатканасынан табылган таза эмес нерселердин баарын Теңир үйүнүн короосуна алып чыгышты. Лебилер болсо аларды Кидрон суусуна алып барыш үчүн сыртка алып чыгышты. Алар 1-айдын 1-күнү ыйыктоону башташты. Ошол эле айдын 8 күнү Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсүнө киришти. Теңир үйүн 8 күн ыйыкташып, 1-айдын 16 күнү аякташты. Хиския падышанын үйүнө келип, мындай дешти: "Биз Теңир үйүн курмандык бүтүндөй өрттөлүүчү жайда, анын идиштерин, нан тартуусу коюла турган үстөлдө, анын идиштерин ыйыктап чыктык. Ахаз падыша мыйзамсыздык менен падышачылык кылып турганда, ыргытып салган идиштерди колдонууга даярдап, ыйыктап койдук. Алар азыр Теңирдин курмандык чалынуучу жайынын алдында турат." Хиския падыша эртең менен эрте туруп, баардык шаар башчыларын чогултуп, Теңир үйүнө барды. Падышачылыктын, ыйык жайдын, жүйүт элинин күнөөсү үчүн 7 букачар, 7 кочкор, 7 козу, 7 теке жетелеп келишти. Анан ал ыйык кызмат кылуучуларга, Аруундун уулдарына Теңирдин курмандык чалынуучу жайында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды өрттөөнү буйрук кылды. Ыйык кызмат кылуучулар букачарларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Анан кочкорлорду союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Ошондой эле козуларды союшуп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга чачышты. Анан күнөө үчүн чалынуучу текелерди падыша менен жамааттын алдына алып келишти. Алар колдорун текелердин башына коюшту. Ыйык кызмат кылуучулар аларды союшуп, бүт Исрайылдын күнөөсүн жууш үчүн курмандык чалынуучу жайды алардын каны менен тазалашты. Анткени бүткүл Исрайыл эли үчүн падыша бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды чалууну буйрук кылган. Бул буйрук Теңирдин пайгамбарлары аркылуу берилгендиктен, Дөөттүн, падышанын көрөгөчү Гаттын, Натан пайгамбардын айткан буйругу боюнча ал лебилерди жез табак, арфа, лира менен Кудай үйүнө койду. Дөөттүн музыкалык аспаптарын лебилер алып, ыйык кызмат кылуучулар сурнайларды алып, өз орундарында турушту. Анан Хиския курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөөнү буйрук кылды.
Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлө баштаганда, Ысрайыл падышасы дөөттүн күү аспаптары менен сурнайларынын коштоосунда теңирге арналган ыр ырдала баштады. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлүп бүткөнчө, бүтел сыйынып, ырчылар ырдап, сурнайчылар сурнай тартып турушту. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлүп бүткөндөн кийин падыша жана анын жанында тургандардын баары тизилип Кудайга таазим этишти. Анан Хиския падыша менен төрөлөр Левилерге дөөттүн жана көрөгөч Асаптын сөздөрү менен Теңирди даңтагыла дешти. Ошондо алар кубаныч менен даңташып, тизе бүгүп, Теңирге таазим этишти. Анан Хиския сөзүн мындай деп улантты: «Эми силер өзүңөрдү Теңирге арнадыңар, баргыла, курмандыктарыңарды жана ыраазычылык билдирип алып келген курмандыктарыңарды Теңир үйүнө алып келгиле. Ошондо жыйналган элдин баардыгы курмандыктар менен ыраазычылык билдирип, алып келген курмандыктарын алып келишти. Ал эми каалагандар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып келишти. Жыйналган элдин алып келген бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарынын саны 70 өгүз, 100 кочкор, 200 козу болду. Мунун баары Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалуу үчүн болду. Башка ыйык курмандыктарга 600 бодо мал, 3000 майда мал келди. Бирок ыйык кызмат кылуучулар аз болгондуктан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка союлган малдардын терисин сыйрууга жетишпей жатышты. Бул иш бүткөнгө чейин жана калган ыйык кызмат кылуучулар ыйыкталып бүткөнгө чейин аларга бир туугандары Левилер жардам беришти. Өздөрүн ыйыктоодо ыйык кызмат кылуучуларга караганда Левилер кылдат болушту. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар тынчтык курмандыктарынын майлары, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктын үстүнө коюлуучу шараптар көп болду. Теңир үйүндө кызмат кылуу ушинтип калыбына келди. Эл үчүн Кудайдын даярдаган нерселерин көрүп, Хиския менен эл сүйүндү. Анткени бул күтүлбөгөн жерден болду.